Музыка тилинде көптөгөн баягы биз билбеген нерселер бар да. Алар ноталардын мисалы үчүн гейрлар бат болот, жай болот го. Ал кайсыга көз каранып ушул добуштун саналышына байланыштуу болот да. Мисалы ушундай нота көрсөңүз, ойноп аткандачы ля деген нота ушундай жазылса, анда сиз ичиңизден 1, 2, 3, 4 деп санаш керек болот экен да. Кечке бир ырды созуп ырдайт да. Мисалы, ошол бир созуп ырдаган ырга ушул нота себепчи экен. Ушул нотаны ойноп атканда ичиңизден баягы 4кө санап, анан созуп ырдайсыз же ойнойсуз да. Бул ноталарды жазып алып жатташ керек. Бул сөзсүз түрдө ар бир мугалим окуучусуна жазып бериш керек жана бара муну үйрөнүү бир жарым жылга чейин созулат да. Ар кандай болушу мүмкүн. Бат эле бир күндө эч ким жаттабайт. Анткени үчүн бул эң оор темаларга кирет. Муну дайыма кайталап туруш керек. Ар бир сабакта өтүш керек. Кайталап эсине түшүрүш керек. Керек болсо канча жаттасаң деле баягы саналыштарын унутуп кала бересиң да. Бир татаал добуштардын татаал эң саналыштары. Бул нотаны көрсөңүз, аты жарым нота. Сиз 2ге санайсыз. Ичиңизден 1, 2 болду. Ойнолбойт, болду, башка ойнолбойт. Ушул нота си деген нота болсо, ичиңизден сини басып ойногондо ичиңизден 1, 2 дейсиз да болду, ойнобойсуз. Уландысынчы, анткени бул нотанын өзүнү 2ге санала турчу нота. Андан кийин чейрек нотабыз, ичи боелгон. Биз муну 1ге санайт экенбиз ичибизден. 1 болду. Мындан 10 болушу мүмкүн. Ошондо 10 тең 1, 2, 3, 4 деп санайт экенбиз. Аны ойноп аткан кезде мен силерге көрсөтөм. Андан кийин 8дик нота. 2 нотаны 1ге санайт экенсиз да. Ойноп атат да, мисалы, ля си болсо, ля си деп атканда, ошондо 1 деп, 2 нотаны 1 деп санайт экенбиз. Бул негизи аябай оор темалардын бири. Муну бара түшүнөсүз да. Бир эле убакта түшүнүү кыйын. 15-чи бетте мындай көнүгүү бар. Карасаңыздар. Ал көнүгүүдө баягы аталышка жараша кол чап көндүрүш керек экен да. Мени бүт нотаны кабыл алып, аларды анан ритмди кандай болуш керек? Ритм менен чап. Мисалы, биринчи көнүгүү болсо кандай ойнолот? Ля 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 ля. Көрдүңүз? Андан кийин ар дайым ушуну эстеп калыңыздар да. Ушундай нота кездешсе, дайыма ушул ылдый өйдө ойнолот. Бул баардык нерсе керек болот да. Андан кийин ноталардын аталыштары тиякта жазылуу. Эми ушуга санап кандай ойнолот? Ля деген нота болсо, ля 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 ля. Буну кол чап, көрдүңүздөр, алакан менен кол чап ритмди көнүш керек. Ушундай ритмде ойнолот экен. Андан кийинкиси үчүнчүсү. Ля 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 ля. Ушул ритмди чап көнүш керек. Ал үчүн биз жанагы мынакей 13-чү беттеги бул ноталардын созулушуна байланыштуу. Бул бизге сөзсүз керек. Муну бара түшүнөсүздөр, бирок бат эле бир эле сабакта түшүнүп кетип, анан ойноо өтө оор болот. Азыр биз экинчи томдо көнүгүү ойнойбуз. Экинчи көнүгүүдө ля 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 соль 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 до ре до ми си ля ля ля. Ушундай болот экен. Бул жакта жазылууда бара эме менен кайталап ойноп атып үйрөнөсүздөр, бирок музыканын теориясы өтө оор болот да. Бул жакта ля мажордо экен. 2ге 4кө санат. Ошондо бир могу сызык менен жабылып атпайбы? Так деп коет. Муну биз мындай жалпак тил менен айтканда точка деп белгилесек болот да. 2 нотадан кийин точка болот. Ошондо ушунун ичин 2ге санаш керек экен. 1, 2. 1, 2 деп айткыча ушунун ичин ойноп бүтүш керек экен. Мунун ичин. Мына 2ге 4 дейт. Ошондо 1,
экидегиче ушул 3 нотаны ойнопуш керек экен. Ля, соль, соль, до. Ушуну ойноп атканда сиз ичиңизден дагы санашыңыз керек экен. Ошондо 1 2 деп. Бул нотанын теориясы өтө татаал. Билем, түшүнүксүз болушу мүмкүн, бирок бара бул нерсени музыкалык мектептерде ушул нерсеге көнүш 1 жылдан ашык убакыт кетет. Сиз азыр түшүнбөй атсаңыздар, ал белгилүү эле 1 жыл убакыт кетиш керек. Ушуларды ойноп, мугалим менен кайталап, теория, сольфеджио деген сабактардын биргеликтүү 3 сабактын жардамы менен гана 1 жылда араң түшүнөсүздөр да бул теманы. Бул жакта биз көк музо деген чыгарманы ойнойбуз, элдики. Бул жакта жазылган 25-бет ми, ля, миге бөлүнөт. Биринчи кыл ми, экинчи кыл ля, үчүнчү кыл ми. Биринчи кылда кайсыл ноталар? Соль, ля, си, мынакей. Баары жазылган. Экинчи кылда кайсы ноталар? До, ре, ми. 2ге 4кө саналат. Орточо темпте ойнойбуз, шашпай, жай эмес да, бул жакта баягы жазылган. Анан ноталардын астында манжалары жазылган. Кайсы манжа менен аласыз? Жана кайсыны ылдый, кайсыны өйдө? До, ми, ре, до, ми, си. До, ми, ре, до, ми, си. Ошондо ушул экини кайра эле көчүп жазып коюптур, көрдүңүздөрбү? Андан кийин ля, до, си, ля, до, ре, до, ля, до, си, ля, до, ля. Бул белги, реприза, кайталоо деген белги, мына бул жакта жазылган, көрдүңүздөрбү? Бул жактан бул жака анда биз кайталайт экенбиз. Кайра ойнойбуз. Мен силерге видео сабактан көрсөтүп берем. Биз биринчи 24-чү беттеги көнүгүүнү ойнош керек да. Анан 25-чи беттеги көк музону ойной алабыз. Миламиге күлөп, экинчи томдогу көнүгүүнү ойнойбуз. Эң биринчи көнүгүү. Ля, си, до, ре, ми, ре, до, си, ля, до, ми, до, ля. Экинчи көнүгүүбүздү дагы ойнойбуз. Ля, соль, до, ре, до, ми, си, ля. Ушул көнүгүүгө бул көк музо тиешеси бар. Эми көк музону до, ми, ре, до, ми, си. Кайталайбыз ушуну эле. До, ми, ре, до, ми, си. Экинчиси ля, до, си, ля, до, ре, до, ля, до, си, ля, до, ля. Кайталайбыз. Реприза деген жерди кайталайбыз. Ля, до, си, ля, до, ре, до, ля, до, си, ля, до, ля. Көк музоо менен биз 24-беттеги көнүгүүнү ойнодук.